Қарасу районунун Акташ айыл өкмөтүндө жашайм. Ошол эжемдин бир тууган сиңдиси болом. Эки эле кыз элек, бир сиңдисимин. Мен ушул акыйкат издеп келдим. Горсуттан акыйкат таппадым. Былтыр ушул маалда 1-январда эжемдин жалгыз кызы, мына экинчиси мына орукчан кыз. Ошол кыздын күйөөсү уруп жүрүп мыкаачылык менен өлтүргөн. Былтырдан бери сотко бара берип чарчадык. Барабыз жылдырат. Ошонтип атып анан 1 жыл өттү. Быйыл мына 31-декабрь күнү жанагы өлтүргөн баланы, күйөө баланы, ошол кыздын күйөөсүн ачыкка чыгарып коюптур. Түрмөдөн чыгыптыр. Ошону угуп, эжем сыгылып, кече 10 күнү жүрөгү кармап өтүп кетти. 10 күнү тажиясы болду. Эми ошол кызымдан бир кыз, бир уул бар. Мына баладан кийин, Өмүрбектен кийин дагы бир кыз бар. Быйыл 11-класс бүткөн. Ошол эки бала, мына кыз ошо эжемдин карамагында болчу. Эми ушулардын тагдыры эмне болот? Мына кызды ким карайт? Ол баланын карындашы экөө калды. Апасы өлүп кетти, атасы камалды. Атасы камактан чыгып, бул балаларга кайрылып келген жок. Ошол бир аял алган экен, ошого чейин алганды, ошол аял менен жашап атат экен. Балдарым эмне болуп атат деп кабар алып келген жок. Мына баласы турат. Кызын азыр үйгө келди, кетип болгонун тештеп келдик. Мындан кийин кызы бар дагы. Бул акыйкатчылык барбы бул көрсөттө? Мен сотко ишенчү элем, акыйкат чечет деп. Мен ошол былтыр бир булардын посылкасы бар эле. Фундамент куюлган. Ошону сатып 1 миллион акчаны ошо көрсөткө бериптир, ошо баланы чыгарат экен түрмөдөн дегенден Маматалиевке барганмын. Маматалиев Талайбек деген бала болчу. Барып киргенмин астына. Кирсем, эже адам өлүп атса, кандай ол өлгөн адам өлтүрүп атса, кандай onu түрмөдөн чыгарат? Чыкпайт эже, кыжалат болбоңуз. Мына мен турам го, чыкпайт эже деп мени көчөгө чыгарып койгон. Мен акыйкат чечилет экен деген ойдо жүрдүм. Ошо соттордун кылганы ушул болду. Акчаны бергени чын. Болбосо алар эмнеге чыгарат? Тоогурдагандарды деле камап коюп атпайбы? Болбосо түрмөнүн баарын бошотуп салсын, адам өлтүргөндөрдү чыгарып атсанан калгандары эмнеге жатат аерде? Баарын чыгарсын түрмөдөгүлөрдүн. Уруп-урлар, кокустуктан камалгандар баары жатат го, айы жоктор деле. Бул адам өлтүргөндү чыгарып атышпайбы? Акыйкатчылык бул дүйнөдө барбы, жокпу? Мен бул жерге Горсутта Маматалиев Талайбек деген бала карап аткан. Ошол баланын кабинетине өзүм мен келип киргенмин. Ошол акчаны бериптир дегенди угуп, жаным чыгып келип киргенмин. Кирсем мен ошентип чыгарбайм эже, мына мен турамын го. Мен бармын чыгарбайм. Адам өлүп кандай чыгат? Чыкпайт эже. Канча жылга кесилген? Кесилген жок. Былтыр ошо 1-январь күнү ошондой болду. 2-январь күнү тажиясы болду. Ошондо алып кеткен ошол жерден. Ошол боюнча камакта чакырая берди, барая бердик, жылдырая берди. Ошондо 1 жыл өттү. Жыл өтүп, мына кече 31-декабрь күнү чакырып, 31-декабрь күнү чыгарып коюптур. Ошону чыгыптыр түрмөдөн. Жок. Аялы менен жашап, азыр Жалалатта аял Жалалат эмче эмес, ошакта аялы менен жашап атат экен. Бул балага кайрылып келген жок. Кызы менен баласынан кабар алган жок. Ого чейин деле ол бала бир да буларга жардам берген жок. Жашап жүргөндө деле ошо эжем курган багып аткан. Мына баласын көзү турат, айтсын. Атасын вообще жардам, эжемдин пенсиясы менен жашап атышкан. Мунанын Жанызаков Алтынбек 77. Мунанын пособиясы менен эжемдин пенсиясы Учар айылында жашайт. Мына Оштун жанындагы. Мына кыздын пособиясы менен эжемдин пенсиясы менен ушу эки небересин ушу кызды эжем багып жүргөн. Эми булардын келечеги эмне болот? Мына кыз инвалид 1-группадагы кыз. Ошонун пенсиясы менен жашап атат. Пенсия менен жүрчүлөр. Эженики менен. Ошо сотторго кетип атканда мына коңшусу ушул кызга рахмат айтам мен. Ушул кыз дайым күнү-түн ушул кыз жардам берип эжеме, путуна пут, колуна кол болуп ушул кыз карап жүргөн. Сотко кетип атканда да ушул кыз алып калчу эле. Ушул кыз ушуну жакшы карап, ушуну карап жүрдү. Эжем ошого ишенип таштап кетчү эле.
Var eşim. Balası oldu. Ol neveresi o ecemin. O ölgen kızdan bir kız bir balasının balası şu an. Özünün kızı bala. Hayır o kızının balayı. Neveresi. Bu ölümün kızı. Eşif Ömür Bey. Şöyle alayım. Мен Митиев Курбанәлі, Қарасу районының Ақташ айлық үкіметінде жашаймын. Ошол эженин күйөө баласы болом. Эжебиз абдан жакшы аялды. Ошол барачный домдо мурунку турмушунан ажырап, ошол барачный домдо ошол инвалид кызы, ошол эки небереси ошол кызы менен жашап турушкан. Күйөө бала эми келип кетип, ушундай болуп акыры ошол 1-январь күнү аябай мындай уруп, ошол алып келип больницага жетпей анан ал үзүлүп калды. Ошодон бери сотто жылдырып келип, ушул акырында ушул 1 жыл кармады дагы, акыркы 31 күнү андан биздин туугандардан ким барды, жабырлануучу жактан эч ким барган жок. Ушундай кылып ачыкка 9 жылга ачыкка чыгарып салыптыр. Соттун өкүмүн биз кече ошол анан ошондон күйүүтүнө чыдабай эжебиз ошо 10 күнү ушул күйөө баласын чыкканын угуп, 10 күнү ошол бу дүйнө менен коштошуп кете берди. Эми ошол бул жерде мен айтарым ошол коомчулукка ушундай бечара инвалид кызы кайда калат эми? Ошол биздин жүрөгүбүз ушул кыз өйүп атат. Ошол эми оор турмушта жашайт эле жебиз. Пенсиясы менен ушул кыздын пенсиясы менен ошол булардын ушундай адилеттик издеп соттор ушундай кылып анан чыгарып атса, ал мейли чыгарса деле ошо келип ошол эки баласы бар. Эки баласын алып кетип, балдарын өзүнө алып караса деле биз мындай мынчалыкка барбайт элек, коомчулукка чыкпайт элек. Эми балдарын да карабай атса, кызы келип айтып атат, мен атам менен жашабайбыз. Биз атам аял алып алыптыр деп. Анан кийин бул эми азыр биз эмне кылышыбызды билбей ушундай коомчулукка чыгып атабыз. Урматтуу журналисттер, урматтуу жогорку соттун төрайымы Бакирова, урматтуу улуу прокурор Зулушев, биз ушул Маматалиев Ош шаардык судьясынын чечимине макул эмеспиз. Ушуну көзөмөлгө алып бериңиздер. Ушундай бейбечаралар балдары өлүп, мондай инвалид кыздар талаада калганы бизди өкүндүрүп жатат. Ар бирибиздин өзүнүн турмушубуз бар. Биз эми эмне кылышты билбей, акыр мукурап ушу жерге келип отурабыз. Рахмат. Мен Дурсматка тойгон, бул Шымбандын сиңдиси болгон. Бул эжемин күйөө баласы бейгүнөө ушинтип кызды өлтүрүп койду. Эки бала калды. Мына инвалид кызы калды. Бунун кароосу, бунун жашоосу өтө кыйын. Бул эжебиз да маябагандай сыгылып, ыйлап сыктап жүрүп, акыры ушинтип давленияны көтөрө албай, эмесин көтөрө албай жыгылып түшүп өлүп калды. Эми бизге акыйкат чыкты, таап бербесеңер болбойт. Чындыгында бул соттордо чынчылдыгы бар деген жалган экен. Мынантип эле барган сайын бул карган инвалид өзү таяк менен баса албаган аял болчу, таяк менен жүрчү. Ошол аялдын тагдырын ойлобостон соттор жалганчылыктан акчага сатылып, ушул кыздардын тагдырларын ойлобостон кандай адам өлтүргөндө, адам тоого өлтүргөндө камап атат да, адам өлтүргөндө чыгарып коет. Ошон үчүн сиздер акыйкатчылыкка чыгып бериңиздер. Биздин эжебиздин тагдыры өтө оор эле. Эми мындай чырак эмеде чымчыктай балдары калды. Булардын жашоосу кандай болот? Булардын турмушу кандай болот?
Буларды ким карайт, ким эмесине карайт, ошондуктан сиздерден сураныч, акыйкат чыкты, чечип бериңиздер. Аргабыз болгондо кайрылышка туура келди. Бул эч качан буну чыгарышка акысы жок да, соттунда кандай адам өлтүрүп, колуна алып келип тапшырып, үйүнө чейин көтөрүп келип, өлүктөрүн таштап доказательство болуп турганда бул качылык менен өлтүргөн. Канжалатты, уруп, көздөрүн көрсөң жүрөгү чөйт, баштарын, колдорун сындырып талкалап койгон адамды буну тоготпостукка салып туруп акчага сатылып, ошо эки сот менен соттор ушуну кылып атат. Прокуратура эмне үчүн карабайт, эмне үчүн сот карабайт, ошон үчүн акыйкатын бизге чечип бериңиздер. Бизге акыйкатчылык керек, биздин соттун бузуп берсин. Эч качан биз канаттандыра алган эмеспиз. Балдардын тагдырын ойлосун. Бул утурумдук акчага сатылгандын пайдасы жок. Мына биз ушунчалык эжебиздин аяп, кой ушул эжебизден ушинтип эми тирилигин кылсын деп, онусу мына эже сиңдиси бир баланы алып келип берет, оны алып келип берет. Ушу балдарга деп, онтип, мынтип ушунчалык карап жүрсө, эми ол курганда эми коркутканбы, эмне кылган, жалган жабыкты сүйлөтүп туруп, мынакей соттон чыгарып коюп атат. Бул акчага сатылган. Прокуратура эми сот да акыйкаттыкка чыгып бериңиздер. Ошон үчүн келдик биз. Бизге акыйкаттык керек. Асы кыздын, өлгөн кыздынбы? Эме? Венера аты. Эшеналиева. Амат кызы Венера. Амат кыз Венера. Эжемин эмеси күйөөсү дагы өз турмушу менен кеткен. Ушу инвалидтерге кароодон, ол да моюн жар бербестен ажы кеткен. Кемпир курган ушу өмүр бою ушу жетим бактушу жетимдердин дагы жакшы күнүн көргөн жок. Мынакей эжем да өлүп берди. Күйүттүн азабынан өлүп атат эжем. Ошон үчүн акыйкатты чечип бериңиздер. Мына ушунчалык биз да күйүп кетип атабыз ушу кургангачы. Кандай болот мындай жалганчылыкты мына биз окуй мына немени жоюп атабыз деп жой эмес, акчага сатылган үчүн ошо кандай үчүн бир айдан, 2 айдан узатып инвалидти соттун алдында жалдыратып отуруп акыркы кылган чечим ушул болду. Ошон үчүн чечип бериңиздер. Ошон үчүн келдик акыйкатчыкка. Айта берем. Мен Айтиева Гүлбарчын Сариевна. Алай район Правда айылында жашайм. Азыр мына жерде ошо Шырманженин кошунасы болом. Шырманже менен кирди чыкты болуп жүрчү элек. Шырманже муну кызын көп тайындап кетет эле. Мен жакын элем, кирип чыгып карап жүрчү элек. Сот-потко бир жактарга барса карап турат элем. Кече жакында онун да узап кетти. Кызы 1 жыл мурун ал өлүп кетти. Ошо Ал кандай болду? Анан турмушун айтсаң эмне болот? Эми могул кызынын немеси кандай болот, жашоосу, ушунун пенсиясы менен, Шырманженин пенсиясы менен жашашат эле. 2 небереси болуп. Шырманженин кызы ошо былтыр өлгөн. Анын жылдыгы өтүп, эми 1-2 күндөн эле кайра өзү эме болуп кетти, өтүп.